Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мына азыркы Адахан Кимсанбаевич менен Москва шаарында болгон бүгүнкү жыйындан кандай жыйынтык чыгарды дегеле Адахан Мадумаров эмне үчүн колдойт? Мына ушул суроолор менен сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Кеттик. Бүгүнкү кандай десем, мен биринчиден аң сезимди аябай тазалап алдык да. Аябай өзүбүз түшүнүп айта албаган, суроо бере албаган суроону Мадумаров агайыбыз айтып, баарыбызга түшүндүрүп койду. Мындан мен мектепте окуп атканда жаңы бир депутат болгондо биринчи ошондо кандай акыйкатчыл, кандай таза болсо, азыр дагы көзүм жетти. Ошол боюнча дагы эле боюнча таза экен да. Бир айырмасы андан дагы тажрыйбалуу болуп, ушул Кыргызстанга, кыргыздарга, кыргыз элине, келечегине кам көрсөмбү деген ой дагы зор экен да. Илгерки боюнча эле эмеде калдык. Жакшы. Рахмат. Келгениңиз. Кутман кечиңиз менен бүгүнкү жыйын боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди айта өтсөңүз, кандай таасирлендиңиз? Эми жыйын боюнча биз айта турган сөздөрүбүз ушул инсаныбыз бага Адахан Мадумаров бар кезинде ушул жаштарга үлгү алып калгыла. Жаштар айта турганыбыз эле ушул. Бул киши деген көптөн бери, качандан бери ушул эмеде жүрөт, партияда эмеде, то есть политикада да. Өтө күчтүү политик, кыргыз эли ушул жаштар үчүн колдоп алалы убагында. Анан кийин убакыт өткөндөн кийин анда кеч болуп калат. Кутман кечиңиз менен бүгүнкү жыйын боюнча өзүңүздүн пикириңизди айта кетсеңиз? Жыйындан чынында кыска нуска айткан кезде жаңыдан төрөлгөндөй болуп, дүйнөгө, коомго, өзүмдүн мекениме, элиме, жериме деген сезимим дагы да күч алып, агайдан сөздөрүнөн аябай чоң таасир алдым. Кудай буюрса, өзүмдүн элим, жерим үчүн мындан кийин сөзсүз түрдө шайлоого барат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз бүгүн Кыргыздын эң чыгаан мекеним деп жүрөгү соккон Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен жолугушуу болду. Бул жолугушуудан биз эмне алдык? Кудай буйруса, Кыргызстанда ушуга окшогон инсандарыбыз көп болсун демекчимин. Анын ичинде алар менен сапар тарткан тилектеш адамдары түз жолдон айрылбастан ошол жолду жетелеп, мына бүгүн Кудай насип кылып буйруса, мен дагы ошол нерсеге аттандым. Кудай кааласа, агай түз жолдон кыйшайбаганга чейин мен өмүрүмдүн өткөнчө Кудай кааласа колдойм деп өз ишеничими айта алам. Биздин кыргыз элибиз аман болсун. Адахан Кимсанбаевичке узак өмүрлөрдү Алла Таала насип кылып, берекесин берген болсун. Москвадан келгендерге чоң ийгилик каалайбыз. Мен Адахан Кимсанбаевичти ушу акыл эс тартып, уже толук жарандуу болуп паспорт алгандан бери колдоп келген жаран катары айтайын. Паспорт алган кезден баштап уже добушумду мен ушул кишиге берип келем да. Бүгүнкү күндө мен өзүмө милдеттеме алдым десем болот бул нерсегечи. Мен дайым ушундай нерселерге жүрөгүм менен колдойм да бул кишини. Чынына келгенде чын жүрөктөн колдойм. Бул кишинин артынан терс сөздөрдү уккан адамдар жок. Мен да уккам, эмне колдой бересиң анан мынандай деп. Биз ушул агайдын бар кезинде бактаганды билбесек, кийин аттиң тишибизди тиштеп калып кетебиз. Мен до конца колдойм, Кудай кааласа. Өзгөчөлүгү бул Адахан Мадумаровду көптөн бери колдоп жүрөм. Бүгүн биринчи жолу көрүп, биринчи жолу жолугушуп атам. Менде мындайча айтканда башкача сезимдер пайда болду. Мурун интернет аркылуу көрүп жүрчүм, телевидение андай мындайларды көрүп жүрчүм. Жанынан көрсөң мындай башкача адам экен. Качан десем, эми мен өзүм бир 2 жылдан бери ушу Мадумаровду колдоп келатам. Ошол иштерине келип. Бүгүнкү жолугушуудан эми мен кандай десем, кандай деп жооп берсем экен бүгүнкү жолугушуудан. Эки сөз менен. Ушул Адахан Мадумаровдун ушул адилеттүүлүк сөздөрүн укканы
Ушу Кыргызстандын келечегине кандай ойлору, ой максаттары ушуну укканы келдим. Мен жыйынтык чыгарып, жакшы таасирлерди алдым. Мен негизи адилеттүүлүктү колдойм. Партия эмес, мен адилеттүүлүк кайсыл жакта болсо мен ошол жактамын. Демек Адахан Кимсанбаевичти адилеттүүлүк үчүн колдойсуз. Сөз. Рахмат. Сиз бүгүнкү жолугушуудан кандай таасир алуу үчүн келдиңиз, деги эле кандай жыйынтык чыгардыңыз? Кандай десем, бул жерде Адахан мырзабыздын ушу элибиз үчүн канча ушунчалык көңүлдөн кала турган, жек көрүп ушунчалык чыдабай кала турган мамилелерди дагы көтөрүп, ушу элибизди, журтубузду, келечектеги муундарыбызды деп ушунчалык аракет кылып жүргөндөрүн мен өтө баалайм ушул кишиничи. Рахмат. Аллахым өзү эки дүйнө даражасын бийик кылсын. Узун өмүрлөргө, ден соолуктарга баракасын берип, ушу келечектеги муундарыбыздын ушу бакубат жашоосуга себеп чыккан болсун. Рахмат эже. Жүрөктөн айттым. Саламатсызбы? Бүгүнкү жолугушууга кандай таасир алуу үчүн келдиңиз, деги эле кандай жыйынтык чыгардыңыз? Ошол күндү өзү 1-2 күн алдын YouTube'да көрүп калганбыз. Атайы келдик, жакшы болду. Эмне үчүн бери колдойм? Эмне үчүн колдойсуз? Имандуу, таза саясатчы. Ошондуктан. Сиз да жооп берип койсоңуз. Бүгүнкү жолугушуудан кандай таасир алуу үчүн келдиңиз, деги эле жыйынтык кандай болду сиз үчүн? Жыйынтык мен үчүн баардыгы жакшы болду. Биз дайым колдойбуз Адахан Кимсанбаевичти. Биз жалаң гана оң таасирлерди алдык. Адахан Мадумаровду эмне үчүн колдойсуз? Адахан Мадумаров бул дайыма адамга жакшы күч берет, дем берет жана ар дайым бир сөздөн танбаган адам, инсан. Ушундук баары дайым айтат ошо. Рахмат. Сизден да калсам, бүгүнкү жолугушууга кандай ойдо келдиңиз эле, кандай жыйынтык чыгардыңыз? Мен Адаханды дайыма колдоп келем. Ошол союз тарагандан бери эле Адахан саясатка аралашкандан бери эле колдоп келем. Мага эмнеси жагат? Ошол жалпы карапайым эл үчүн ушул өзүнүн бардык жыргалчылыктан кечип, ушу элим деп жүргөнү жагат Адаханы мага. Аман болсун, бар болсун, ушу Кудайым тилек максаттарына жеткирсин. Баарыбызга жакшылык, ийгилик, силерге да рахмат. Рахмат. Сизге да суроо берсем, ушул эле суроого жооп берсеңиз, кандай ойдо келдиңиз эле, деги эле кандай жыйынтык чыгардыңыз бүгүнкү жыйында? Жыйынтык жакшы, бардыгы биз ойлогондой баары жакшы. Баары билебиз, көптөн бери колдойбуз, үй бүлөбүз. Мен апам алып келген бүгүн атайын. Ошол Адахан Кимсанбаевичтин ишине ийгилик, бекем ден соолук. Адахан Мадумаровду эмне үчүн колдойсуз? Тазалык үчүн, чынчылдык үчүн, дайыма эл үчүн күйгөндүк үчүн. Рахмат. Кандай ойдо келдиңиз? Мен деген ооба Адахан Мадумаровду аябай сыйлайбыз, көптөн бери колдоп келебиз, билип келебиз интернеттен көрүп. Ошондуктан ушул сыйлаган инсанды келгенине аябай сүйүнүп келдик да. Ошо сыйлагандыгыбыздан, колдогондугубуздан. Эмне үчүн колдойсуз? Себеби бул кишини мен аябай таза деп билем. Ар дайым YouTube'тардан көрүп эле жүрөбүз. Аябай туура иштейт, туура сүйлөйт. Бүт маданияты жайында дипломат киши деп ойлойбуз да. YouTube'дан көрөбүз деп атпайсызбы? YouTube'да каралоодо жүрөт да. Ошого кандай карайсыз? Мен YouTube'дагы маалыматтар менен гана ишенип отурбайм. Мен өзүм ойлоном, өзүм чечим чыгарам. Мен бул кишинин 100% туура жана туурандай чындыкты айткан киши экенин билем. Ал мен өзүм мээримден чыгат жана мындай ички дүйнөм айтат да. Мен ошого гана ишенем. Ошондуктан бул кишини колдойм. Рахмат. Ойдо келдиңиз эле, деги эле кандай жыйынтык чыгардыңыз? Жакшы жыйынтык чыгарып эле келебиз. Дайыма Мадумаров агай менен келип, постоянно катышып келебиз. Чыдамсыздык менен күтүп алабыз Москвага келгенде. Ошол жакшы. Ар дайыма келгенде жаңы ойлор пайда болот. Адахан Мадумаровду колдойсузбу? Уже 20 жылдан бери колдойм го. Эмне үчүн? Бир сөздүү, бир принциптүү адам. Ачан аякка бияка деген. Рахмат.